Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü günde aramızda kenen taragan bir oğru. Al adamlardan arasında biri-birizde olgan mamilede adaletsizlik. Kanday adaletsizlik? Özübüzgө muhtaç bolgon, же болбосо өзүбүзгө керек болгон нерсени алганда мүмкүн болушунча толук, жакшы, оюбуздагыдай алганга аракет кылабыз. Ал эми бергенге келгенде кээде көпчүлүгүбүз мындай өзүбүз же болбосо ал адам ойлогондой даражада анын акысын бербей койот экенбиз. Бул дагы сырттан карасаң билинбеген, кичинекей эле күнөө болуп эсептелиши көрүнүшү мүмкүн. Бирок чындыгында бул чоң күнөөлөрдөн. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne dedi? وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذ۪ينَ اِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَاِذَا كَالُوهُمْ اَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Sadakallahu aleyhi. Tarazadan aldaganlarga azap. Alar adamlardan ölçü alışkanda toluk alışat. Bирок başkalarga tarazalap ölçüp berişkende kemitip berişe. Alar kıyamatta tirilerin bayka bilişpey ve ulu günde dal oşol günü adamlar alamlardan iyisi Allah Teala'ga turup gelişet deydi. Demek tarazadan aldaganlarga azap olsun, dozak olsun deydi Allah Teala. Tarazada aldaganların sıfatları kanday? Alar börөлөргө tartip berişse azaytip berişet. Жок дегенде бирөөсүн алып коет, экөөсүн алып коет, бир аз болсо дагы аз кылып берет. Ал эми өздөрүнүн алган болсо таразадан карап, ордундай кылып, өзү каалагандай кылып алат. Андай адамдарга Алла Таалам азап болсун дейт. Жана аяттын уландысында аларга эскертүү бере турган, аларды ойгото турган нерсе бул дүйнөдөгү азапты айтпастан, балким адамдардын жүрөгүн ойгото турган маселени айтып жатат. Таразанын жанында ар дайыма камера болушу мүмкүн эмес. Адамдар эч ким жок жерде мамиле кылганда, бирөөгө бир нерсе бергенде, алганда ар дайым жанында бирөө коргоп жүрүшү мүмкүн эмес. Бирок Алла Таалам ошол нерселерден да күчтүүрөөк, инсанды дайым ойготуп тура турган, инсанды ар дайым жакшылыкка үндөп түртүп тура турган нерсени айтып, ойготуп Алла Таалам улуу күндө дал ошол күнү адамдар Алла Таалага тирилип келишет деп адамдын жүрөгүн ойгото турган нерсени айтып жатат. Бул жерде таразадан алдагандар деп жана биз айткан сыпаттарды айтты. Бергенде азайтып берип, алганда толук алышат дейт. Алымдар айтат, кээ бир алымдар. Ушул жерде бир эле таразадан эмес, адамдардын арасында болгон мамиледе дагы ошондой дейт. Эгерде аялына мамиле кылса, аялына өзүнө керек болгон нерселерди, өзүнүн укуктарын талап кылганда толук кандуу талап кылат дейт. Ал эми аялына бергенде, аялдын укугун бериш керек болгондо, анда аны толук бербестен, аны кемитип берет дейт. Достор менен болгон мамиледе дагы ушундай. Ага достору өтө сый менен, урмат менен өзүнүн ордуна коюп, сыйлашты, мамиле кылышты, ар бир нерсени ордуна коюшту каалайт дагы, бирок өзү андай кылбайт дейт. Ошондуктан Алла Таалам таразадан алдагандарга ушинтип кемитип берип, өздөрү толук алгандарга азап болсун дейт. Андыктан бул дагы чоң күнөөлөрдөн. Адамдардын акысыны жеп, алардын акысына толук бербегендик чоң күнөөлөрдөн. Алла Таалам барыбызды мындай чоң күнөөлөрдөн сактаган болсун. Адамдардын акысына
bir tuğandardın akısını, ayallardın, bala çakanın, dostordun akısını ordunday adiletlilik menen Allah'tan çegine ötpöstün jakşı kılıp bergenge Allah taala nasip kılgan bolsun. Har biribizden yüregibizde Allah taala bu ayatda esketkendey uşunday oýgotu bolsun dep Allah taaladan surayt elek. Oşol kıyamet gününde жалгыз har bir adam Allah taalanın özüne esep bergeni kiret ekenmiz dep hiç kim görmegen jerde dagın Allah taala görüp turganday adiletlilik menen mamle kılganda Allah taala nasip kılgan bolsun. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.